замандын аябай чоң бир ооруларынан болду азыркы мезгилде. Сонун жашап аткан үй бүлөнү кээ бир өзүнүн гана баягы акылына таянып, мен мындай келинге үйлөнткүм келген эмес, мен мындай келинди алгым келген эмес, мен тигинин кызын алмакмын деп 10 жыл өткөндөн кийин ажыраштырып аткан кайнене көбөйдү. Ошол эле мезгилде баласы Америкада, Европада, Орусияда, дагы бир чет мамлекетте, же болбосо Бишкекке барып иштеп атканда келинин баласына жамандап, ортосун бузуп аткан кайната көбөйдү. Же азыркы мезгилдин ичиндеги бир бузукучулук деп айтсак болот, бирок ошол эле мезгилде акылсыздык, же болбосо биз имандан өтө алыстап кеткенибиздин белгиси болуш керек деп ойлойм. Дагы бир сөз болуп чыкса болот. Алким каада салтты билбеген, уят намыс деген эмне экенин билбеген кайната кайнене экенин мен түшүнө албай калдым. Биздин каадабызда, салтыбызда, үрп адатыбызда кайнатанын орду бийик, кайнененин орду бийик. Бизде келиндин камырынан эмес, кайнененин камырынан деп сөз айткан бар. Некен? Кайнененин камырынан дейт. Кайнене кандай тарбияласа келин ошондой болот деген сөз бул. Демек, субханалла, бирөөдөн кемчилик кетиш керек деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок субхана, чын-чынына келгенде аябай жаман келин болсо дагы, аябай жаман кайнене болсо дагы, субханалла, келин да кайнене дагы эмне кылыш керек болчу? Бирине түтүп күтүш керек болчу. Бирок азыркы заманда ушундай адамдар бар, ошолордун бузулат, чагымчылык дейт.